Айтмамат Назаров ушул жылдын май айында Улуттук Энерго Холдинг компаниясынын башчысы болуп дайындалган. Ал бул кызматка чоң жоопкерчилик менен киришип, акыркы убакта эл көп сынга алып жаткан мекемени аз убакыт ичинде жакшы жолго түшүрүү максаты бар экенин белгилеген. Назаров алгач эле реформадан баштап, 1–1,5 жылдын ичинде тармакты чыгашадан чыгарып, сырткы карыздарды өз убагында төлөө боюнча чараларды көрүү керек экендигин айткан. Кызматка жаңы гана келген убакта эле ал сырттан туруп сын айткан. Кара пиар жасап, жеке кызыкчылыгы үчүн тоскондор көп болорун түшүнүп турганын билдирген эле. Көп өтпөй ага дагы эл күбө боло алды. Иш-чаралардын биринде анын жардамчысы жанында кол чатыр кармап турган сүрөт тараган. Көпчүлүк журналисттер аны туура эмес көрүнүш катары сыпаттап, коомчулукка таратышкан. Чындыгында ал адам министрдин тууганы экени жана кол чатырды болгону бир нече секунд кармаганы белгилүү болду. Болгону башында аны байкабай калганын Айтмамат Назаров өзү дагы түшүндүрүп өттү. Кармап барган сотрудник, алып барган сотрудник менин жардамчым бирок компанияда иштебейт. Мен аны да тилдеп атам, эмне үчүн сен алып барып менин үстүмө кармай койдуң деп. Жөн эле зонтикти жөн колума кармап койсоңдор, мен өзүм кармап алмакмын деп. Ал зонтик көтөргөн эч канчалык мындай кыйынчылык деле туудурбайт да. Бирок эми коомчулук деген коомчулук экен, ага чоң сын пикир айтылып атат, мен туура кабыл алам. Мен ойлойм мындан кийин андай иштер болбойт деп. Буга чейин деле мен болтурмак эмесмин. Ал мен өзүм байкабай калдым. Кандай барып артыма туруп калганымчы. Өз ишине жооптуу мамиле жасаган жаңы жетекчи бардык аракеттерди мыйзам чегинде алып барарын белгиледи. Жалпы эл анын Улуттук Энерго Холдингдин келечегинин өнүгүшүнө салым кошот деген ишеничте.